Саламатсыздарбы? Менин Корея тили боюнча каналыма кош келиңиздер. Биздин канал эки канал ачылат сиздер үчүн. Биринчиси бул Корея тили үчүн тамгалар, атайын тамгаларды үйрөнүш үчүн канал болот. Экинчиси болсо бул уже сабактар, сөздөр, грамматикалар баардыгы ошо экинчи каналда болот. Буга чейин ошо биринчи каналды жакшы окуп алышыңыздар керек. Тамгалар себеби бул любой эле тилдин негизги фундаменти болот да. Фундаментти жакшы куруп алсаңар, үстүңкү немелери, кирпичтери жакшы курулуп кетет. Ошон үчүн тамганы сөзсүз жакшы үйрөнүшүңүздөр керек. Бизде корей тилинде ошо тыбыштар деп коет, үндүү жана үнсүз тыбыштар болот. Ошону мен тамгалар деп эле айтып берем. Мындан ары үндүү тамга жана оңоюраак да түшүнгөнгө дагы. Үндүү тамга и үнсүз тамга деп эле айтам да. Ошондо түшүнүктүү болуп жакшылап карайсыздар да. Корей тилинде в общем эле 40 эле тамга бар, оңой эле. Баарын жаттап аласыздар. Аракет кылсаңыздар эле жаттап аласыздар. Канча жаттайсыңыздар, карасаңыздар. Мисалы, бүгүн өтө турган тема болсо, сөзсүз түрдө сиздер мындай кылышыңыз керек. Дептер болсо, мисалы биринчи тамга, мисалы мисалы А тамга деп коелу эле. А тамганы бир баракты толтуруп деп туруп полный жазып чыккыла. Үнүңөрдү чыгарып, жазып атып, үнүңөр чыгарышыңар керек, мисалы деп алып. Деп алып. Ошон үчүн ошондо жакшы результат болот. Мына ушундай кылып жазып аласыңар. Деп туруп жазып, кийинки тамганы да ошентип 40 тамганы тең жазып үйрөнүшүңөр керек. Сөзсүз түрдө жазып. Мындай эле кылып үйрөнө албайсыңар, М? Так. Мисалы, бүгүнкү тамга үндүү тамгалар болот. Ошону айта кетейин. Так. Биринчиси, мисалы, 10 үндүү болот бизде. 10 үндүү. 10 үндүүлөр болот. Жана кошумча айтайын, 14 үнсүз болот. Үнсүз. 14 үнсүз. Так, ошо 14 үнсүз жана 10 үндүү болот экен. Бүгүнкү өтө турган тема 10 үндүү жөнүндө өтөбүз. 10 үндүү бул оп-оңой эле тамгалар жана 14 үнсүздүүнүн бирөөнү өтөбүз. Себеби 14 үнсүз менен үндүү байланышкан да. Бизде негизи эле сүйлөмдө үндүү жана үнсүздөр байланышкан. Мисалы кыргыз тилинде деле алганда ал дегенде бул ал анан ма болот. Кыргыз тилинде мындай да, а менен л үндүү үнсүз болду, м менен а үндүү үнсүз болду да. Мисалы бул жерде кичине башкачараак да. Корей тилинде болсо биринчи дайыма үнсүз тамга келет. Нол жердеги үнсүз тамгалар биринчи келет. Мисалы, мисалы кабинет деп коелу. Кабинет болуп калат да, көрдүңөрбү? Кабинет болот. Кабинет. Ушундай. Так, 10 үндүү экен, 10 үндүүнүн биринчиси ошо 10 тамганы өтөбүз жана 14 үнсүздүүнүн бирөөнү өтөбүз. 14 үнсүздүү. Бирок сүйлөмдөр бизде кандай болот? Биринчи дайыма үнсүз келет корей тилинде. Үнсүз плюс үндүү деп коелучу. Үндүү. Үнсүз плюс үндүү келет. Жана бул мындай да. Бизде корей тилинде турган үндүү бар и жаткан үндүү бар да. Ошон үчүн карайбыз. Үнсүз плюс үндүү болот. Или мындай, бул биринчи варианты болду да. Экинчи варианты үнсүз үстүндө болот. Плюс үндүү астында болот. Мынакей. Ошо эки вариант бар. Бул биринчи варианты, экинчи вариант. Жакшылап жаттап аласыңар, Оңой эле, пока сиздерге мындай түшүндүрүп берем. Тамга булар башыңарды айлантпай эле. Биринчи тамгадан баштайбыз, 10 үндүү дейли. 10 үндүү. Мынакей. 10 үндүүнүн биринчиси эки түрү бар. Турган үндүүлөр бар. Турган үндүү, турган жана жаткан үндүүлөр бар. Жаткан. Мынакей турган үндүүлөр астында эле көрсөңүздөр, булар уже 10 үндүү. 10 үндүүлөр, турган үндүүлөр бар экен, 1, 2, булар жаткан. 3, 4 жана 5. 5 турган үндүү бар экен. И 1 жаткан, 2 жаткан, 3 жаткан, 4 жаткан, 5 жаткан үндүү бар экен. Ошондой кылып жаттап алсак болот да. 5 турган үндүү, 5 жаткан үндүү. 5 турган үндүүнү карай кетели.
мынакей. Бул жерде турат, 5 турган үндүү. Биринчиси. Карайбыз, оп-оңой эле 5 турган үндүү оңой эле. Мынакей. Жазышы карагыла, элестеткиле. Бир ушундай жазасыңар, үстүдөн ылдыйга түшүп, жана капталына жазасыңар. Бул А тамгасы болот. Кандай кыласыңар? Адамдай кылып элестетип алгылачы мунучу. Мынакей. Адамдын башы, бул кол экен, көрдүңөрбү? Колу, бир колун ошондо оң жакты карап туруп алган да, мындай кылып турат да. Көрдүңөрбү? Адам экен була. Мисалы буттары бар, көрдүңөрбү? Ушундай адам кылып элестеткиле. Бут бир колу менен бул жакка карап алды да, оңой эле. Ошо бул А тамгасы болуп калат экен, Мынакей башын алып коебуз. Башы жок да негизи ушундай эле, А тамгасы. А. Жазылышы мындай: 1, 2, А. 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 Ушинтип жаттайсыңар. А. Мисалы дептерди аласыңар дагы, ушу дептерге жазып кете бересиңер, А. 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 А деп жазып кете бересиңер. Оңой эле. А деп жазып кете берет экенсиңер, Так, мынакей. Бул биринчи тамга болду. Бул бизде үндүү болду. А. 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 А деп А. 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 А деп жазып кете бересиңер. Так. Булар А тамгалары болду. Карайбыз, кандай жазылат экен, Адам, адам болот экен, кол болот экен, Мынакей А болду ошо. Жакшы. Биринчи тамга А болду, Экинчисин карайбыз. Ошол эле А тамгага эле биз кошобуз бир кол. Мына бир эле кол болчу да. Бул да А бир эле кол да. Оң жакты бир колу менен карап турган. Ошондо Я болуп калат экинчи тамгабыз. Бир колду кошуп койдук. Ошондо бул болсо Я тамгасы болуп калат, Биринчиси бизде кандай эле? Ногу А болчу, А тамгасы болчу. Экинчиси болсо бир колду кошуп койсок, бул Я болуп калат экен, Я, мынакей. Я, Я. Көрдүңөрбү? Эки кол менен болуп калды, Тоже каякка карап турат? Оң жакты карап турат, Мына Я, Я, Я тамгасы экен, мынакей. Я болду булар. Я тамгасы экен. Биринчиси кандай эле? Мындай бир кол менен эле турат. А, А болду калды, А эле болуп калды. Жакшы. Түшүндүк эле. Бул А тамгасы биринчиси, экинчиси болсо Я экен. Жазылышы болсо оңой эле экен, айткандай эле адам турат экен. Андан кийин эки колун коюп коет экенсиңер, мынакей А деп коет экен ошо. Жакшы. Так. Качадан Я болду, Өчүрө кетели. Я. Мына биринчиси А болду. Биринчиси А, экинчиси Я болду. Мына эки тамга уже 10 үндүнүн экөөсү жазылды. Я. Үчүнчүсү карайбыз. Мындай да, бул жерде бизде Ада оң жакты карап турдук го. Ушуну эле биз тескери каратып коебуз. Бул көңүл бурулбайт, азыр бул жок, бул жок. Мына биринчи бул жерде бир кол жазылат, карайбыз. Колу, анан өзү экен, адам өзү. Бул ошондо бизде О тамгасы экен. Бирок үстүнө мен белги коюп коем, мындай белги. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул жанагындай да, биздин эриндер, бул жерде эриндерибиз иштебейт. Мындай деп эле айтабыз. Көрдүңбү? Эмес, кыргыз тилинде о дейбиз го, Андай эмес. О, көрдүңөрбү? Дейсиңер да. Белгилеп коебуз. Ошентип үстүнө белгилеп жазып алалы, Анан жаттаганда ошо жазып жаттайсыңар, Мына О,
어, 어, 어. 암호가 있단 말이야. 아, 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 아. Gördün mü? Şimdi жазып жаттайсыңар. Бұл болса о. Тескери тұрған. Сол жақты адам бір қолымен қарап тұрса бұл о. Оң жақты қарап тұрған адам болса бұл а. О, о, о. Деп жазып жаттайсыңар. Бұл о тамасы ол да. Биринчиси кайсы болду? Мынабу? А. Экинчиси эки кол кошуп койдук ага эле. Бул болсо я болду. Үчүнчүсү болсо ага окшогон болгону сол жакта карап турат. Бул болсо о. Үстүн белгилеп коебуз. Себеби бул эриндерибиз иштебеген о. Өзүбүздүн деле о бар үндүдөчү. Бирок бул аны өтөбүз азыр түшүндүрөм. Мына о. Ушу а, я, о болду. Жана ага эле бир колду кошуп койдук. Я болуп калды го. Значит, ого эле бир колду кошуп кое турган болсок, анда эмне болуп калышы мүмкүн? Тоже кийинки тамга экен бул уже. Мынакей. Эки колду биринчи жазабыз. Ошондо бул болсо йо тамгасы. Буну да үстүн белгилеп коебуз. Эмнеге? Себеби бул жерде дагы эриндер иштебейт. Йо, йо, йо деген башка. О, йо деген көрдүңөрбү? Эриндер иштейт. Бул өзүбүздүкүндөй. Ал бар, ал да чыгат. Бул жерде болсо о, йо. О, йо. Мына я биринчиси а болду, экинчиси я болду, үчүнчүсү о, төртүнчүсү йо. Мына төрт тамга уже жатташ оңой эле. Мына биринчи жазганда эле аны карайсыңар, жазганда башкача. А башында адам, анан колу жазылат. Экинчиси яда деле ошондой эле адам анан эки колу. О менен йо кичине башкача, колу анан адам. Колу анан адам жазылат экен. О, йо. Колу анан адамды жазасыңар. Көрдүңөрбү? Айырмасы ошондо. Ушуну жакшылап курдук коюп алгыла. А, я, о, йо болуп калды. Оңой эле. А, я, о, йо. Мына бул жерде а жазылды. Я жазылды. О жазылды. Йо жазылды. Мына 4 тамга жазылды. Булар турган үндүүлөр болду, э? Буга эле биз кошуп коебуз башка үндү дагы бирөө бар. Турган үндүүнү кошушубуз керек. Азыр 5 турган үндүү, 5 жаткан үндүү бар болчу бизде. Ошо биринчисин карайбыз. Мынакей. Акыркысы уже жөнөкөй эле туруп калат. Мынакей бир тамга кошуп коебуз могул жерге. Мындай кылып эле. Бул бир сызылган тамга бул жерде турат, бешинчиси. Бешинчиси турат. Бул эмне болушу мүмкүн? Кайсы тамга дейбиз? Бул англисине эле окшош. Англисине деле ай тамгасы го, айда бирок мындай кылабыз го. Бул жерде ошо эки немеси жок экен, жөн эле мындай өзү калат экен, а? Бул болсо бизде и тамгасы болот. Мынакей. И жөнөкөй эле бир сызып коесуңар и, 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 и. Мен ушинтип жаттагам корейдин тамгасын. Мындай эле бир эле жазып коюп и деп туруп эле жаттап албайсыңар. Жазышыңар керек. И, 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 и. Мына ушинтип жазып бересиңер. И бир баракты алып туруп элечи дептериңердин, бир барагын толтуруп жазып бересиңер. И деп эле жазып беребиз. Ошондо жана жаттай алабыз. Жөн мындай оңой жатташ кыйын. Оңой эле жаттай албайсыңар. Тамганы ушинтип кыйналып жаттасаңар, ошончолук мындай өзүңөр дагы баалайсыңар да, анан унутуп албай каласыңар. Ошо оңой жатташ, оңой деген нерсе жок. Баарына аракет кылышыңар керек. Мынакей и ошондой эле болуп жазылат экен, и мындай болсо бизде корей тилинде болсо мындай эле экен. И. Мына ушу менен 5 үндүү тамга жазылды уже. Мына биринчиси болсо кайсы болду? Могул. Бул болсо я. Жазылышын көрдүңөр, учет менен. О, йо, и акыркысы и болду. И болду. Мына 5 үндүүлөр экен, 5 турган үндүү булар, 5 турган үндүү деп коелу, ушинтип жаттап алабыз. Турган үндүүдө турган о бар экен, турган йо бар экен. Ошо. Кайталай кетели. Так. Мынакей. Биринчиси бул кайсы тамга? А. Бул болсо я. Бул болсо о. Бул болсо йо.
Бул болсо и. Мына оңой эле. А тамгасы экен, бул болсо я тамгасы экен, бул болсо о үстүн белгилеп койдук. Йо үстүн белгилеп койдук. Эмнеге? Себеби бул жерде эриндер иштебейт. O, yo deymiz. Бул жерде болсо акыркысы и экен, а. Булар ушу 5 турган үндүү. Эми 5 жаткан үндүүгө келдик. 5 жаткан үндүү биринчиси мына бул жерде турат. Биринчиси экөө окшош экен. Бул экөө окшош экен. Акыркысы жана иге окшош экен, э. Карагыла, жанагы эле а тамгасы же болбосо о тамгалары ошо оң жак сол жакты карап алдык, а. Бул жерде жатып алат экен. Ошо чачады да, тура берип чачап калыптыр. Ошон үчүн мынакей адамдын биринчи колун жазабыз, анан кийин адам өзү. Бул болсо о тамгасы болду да. Бул жерде эринибиз иштейт, мына карагыла. Жанагы болсо бизде мынагу одо эриндер мындай болчу. Бул жерде мынагу болсо дейсиңер. О тамгасы. Көрдүңөрбү? Оңой эле. Жазылышы да оңой эле. Мына адам колу жатат, өзү жатат. Колун бүтүп алып, бир колун көтөрүп алып жатат. Неге бир эле колдоп атам? Себеби экинчи колу да бар. Экинчи колун көтөргөндө уже башка тамга болуп калат. Мынакей биринчиси. О. Мындай кылып жазып жаттайсыңар. Дептергеле. О, 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 О. Жана эгер ушинтип жазып жаттап, убактыңар жазып жаткан болбосо, анда менин видеомду азыр ушу сабакты эле 10 жолу көргүлө, 20 жолу көргүлө, ошондой. Себеби фундаментти биз жакшы сынбай тургандай кылып кура турган болсок, ошончолук тилибиз жакшы өнүгөт. Жана окуганда, кийинки сабактарды окуганда дагы оңоюраак болот. Силер окушту үйрөнүшүңөр керек да. Ошондо да оңоюраак болот. Мына о болду да. О болуп жазылат экен. Булар о тамгалары экен, а. Жакшы. Мынакей жаткан болду да биринчиси, а. Кайсы? Но тамга болду да. О. Жазылышы о. Бул о тамгасы экен. Карагыла, жанагындай айткандай эле жанына бир колун да кошуп койдук ошондо. Бул анда эмне болуп калат? Карагыла. Эки колу, мен биринчи эки колун жаздым мен, байкагыла. 1, 2. Анан адам өзү жазылды. Бул болсо о эмес, Йо тамгасы. Жанагындай эле ого эле йо болуп калды го. Йо. Жанагы бизде ого о тамгасы үстүнө белгиленген. Эки колун кошуп койсок бизде йо болуп калды эле го. Ошондой эле булда дагы. Ого эле бир тамганы кошуп койдук, бир сызыкты кошуп койдук. Ошондо мынакей. Бир сызылды, экинчи сызылды, анан мындай болду да. Бул йо тамгасы экен, йо. Өзүбүздүн йо десиңер. Көрдүңөрбү? Эриним бар, байкагыла эриним, а. Йо деп алдыга чыгып турат. Бул йо экен. Жазып жаттайбыз. Йо. Так. Йо. 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 Болду. Мынакей. Ошондо экөө жазды да. Биринчиси о тамгасы, экинчиси болсо йо болду да. Мына. Оңой эле. Ойо. Мына бул болсо ушу жаткандарды карап атабыз, а. Йо. Тургандарды унутуп калсаңар кайра артка барып көргүлө. Турган үндүүлөр боюнча. Жана йо тамгасы экен. Мына экөө жазылды уже. Йо. Кандай? Колун көтөрүп жатышкан болчу булар, а. Эми болсо кийинки тамга колун ылдыйга кылып жатат. Бирок биз ылдыйда болгондо адам өзү жазылат экен, анан колу ылдыйга жазылат экен. Ошондо болсо бул у тамгасы. Тамгасы экен, э. Оңой эле у тамгасы. У тамгасы. Мына. У. Тга окшош бекен? У. 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 Ой, бул экөө болуп кетти, да. Мынакей. У. Көрдүңөрбү? У экен. Мына бул тамгасы у тамгасы экен. Тга окшогон тамга у. Мына биринчи адам анан колу. Бул у. Адам анан колу. У болду. Көрдүңөрбү? Бул бир колдуу болчу. Эми экинчи колун кошо турган болсок, бул анда биринчи уну жаздык. Бир колду кошуп койдук. Бул болсо ю тамгасы. Адам анан эки кол менен ылдый отжимание жасап атат деп койгула. Бул болсо ю тамгасы экен, ю. Мына жазылышы оңой эле ю.
Көрдүңөрбү? Чоң жазып birinchi адам, экинчи колу, үчүнчү колу. Бул кайсы таңба экен? Ю таңбасы экен, а? Мынакей ю. Неге мен шашпай жазып атам? Жакшы түшүнсүңөр. Силер жакшы бул неме видео сабактын артыкчылыгы ошо. Мен бир жолу ушундай көпкө тартып алсам, силер да ошо көпкө көрөсүңөр. Каалаган жериңерде, каалаганчакты көргүлө. Ошондой эле. Бул болсо ю болду да. Ю таңбасы. Мына у таңбасы, ю таңбасы экен. У жана ю болду. Оңой эле экен. У, ю. Бул болсо турган наоборот, колун өйдө карап жатат го. Бул болсо о болчу, а? Бул болсо yo. Көрдүңөрбү? Булар жаткандар, а? У, ю, о. Бул болсо акыркысы yo. Yo экен, а? Yo. Так, булар менен бүттү. И акыркысы жана и болчу го. Турган адам и болчу. Жөн эле эч колун эчтеке кылбай эле тикке турган адам и болчу. Эми ушу чарчап калды, жатып алды. Жатып алды. Бул таңбасы. Мындай эле сызык Адамдын оозунда дегенде мына көрдүңөрбү? Мына жерде ачылып калат. Көрдүңөрбү? Мына бир сызык болуп калат. ы, ушинтип жаттала. Но жана ини жаттай турган болсоңор деп ушинтип жазып жатташыңар керек. Дагы бир жолу кайталап атам, Ушу менен 5 жаткан тамга бүттү. Оңой эле, мына карайбыз. Биринчиси экинчиси я, о, yo, и акыркысы и болгон, 5 турган. Так, бул 5 турганы бүттү дагы. Кийинкиси о, yo, у, ю, болду, оңой эле. О, yo, у, ю, Булар эмне экен? Үндүүлөр экен биздеги. 5 үндүү. Мына жазылышын дагы белгилеп кетейин силерге, карагыла. Мына биринчиси карайбыз. Эмне экен? А. Мына жазылышын көрдүңөрбү? Карагылачы. Жазылыш мына кол биринчи ылдыйга бир сызык, анын жанына болот экен. Бул таңбасы экен, А. Таңбасы мына. Сызык неме кийинкиси карагыла. Ошол эле сызык болот экен. Биринчи сызык адам, анан эки колу сызык, эки колу бул болду. Кийинкиси наоборот уже. Колу биринчи жазабыз, бул болсо анан адамды сызабыз. Колу анан адам Кийинки колу эки колу анан адам, бул болсо yo. Эринде иштебеген yo. Муну yo. Кийинки эринде иштеген уже жатат, жатып алды. Адам колу анан адам. Бул болот экен, болот экен. Жакшы. Кийинкиси жанында эле турат. Бул болсо эмне экен? Yo. Ушул эки колу биринчи жазылат экен, анан адам. Yo. Эки колу анан адам. Yo. Эриндери иштеп атат. Могу жаткан жаткан yo'нун эриндери иштейт экен, yo дейсиңер. Көрдүңөрбү? Колдору биринчи, анан адам жазылат экен. Кийинки болсо адам, уже анан колу болсо тыга окшогон тамга, бул болчу. Тыга окшогон тамга бул Адам анан колу. Бул болсо болду да. Адам анан колу Кийинки адам эки колу болсо бул болуп калат, Адам сызасыңар. Адам анан эки колу болду. Кийинки жатат жөн эле жөн эле жаткан адам и жөн эле турган адам болуп калат экен, Эми силерге жана айтып кеткендей, мен 10 үндүү жана 14 үндүүнүн бир үнсүздүүсүн өтөм дегем, Ошол жердеги бир үнсүздүүсү тоголок тамга болот экен. Ошону өтө кетейин силерге. Так, мынакей. Карайбыз.
10 ündүү болду бизде. 10 үндүү. Өттүк, 10 үндүү. Жана 14 үнсүз бар. 14 үнсүздүнүн бирөөнү өтөбүз. Мисал тоголгон өткөн. Мисал бул жакта жана жаздым го. Мисал я, жана акыркысы и. Турганда жаткан экен. Ушу 10 үндүү. 14 үнсүздүнүн биринчиси тоголок эле ого окшогон тамга, бирок бул жерде биринчиси окулбаган маани сызык кылып койдум кашанын ичинде. Экинчиси ңызын өтпөйбүз азыр. Азыр тогологун өтөбүз, тоголок окулбаган маанисин өтөбүз. Ошо бизде үндүүлөрдүн алдына, жанына, турган үндүүлөрдүн жанына турган үндүүлөрдүн, жаткан үндүүлөрдүн үстүнө туруп калат экен. Бул болсо эмнени түшүнөт? Жаткан үндүүлөрдүн үстүнө туруп калса. Жана жаткан турган үндүүлөрдүн жанына турса, окулбай калат экен. 14 үнсүздүгүнүн биринчиси мааниси ошо экен, 14 үнсүздүн тогологу биринчиси окулбайт. Значит, окулбаган түрү экен азыркы. Ошо значит, ошо много эле тоголок жазасыңар биринчи, үнсүздү жазат да туурабы? Биринчи аны жазгандан тоголок жазсаң неудобно. Биринчи бул жактан баштап жазып кете бересиң, сол жактан оң жакка узартып жазып кете бересиң, оң жаккача. Ошо бул болсо а тамгасы эле болуп калат. А деп эле окуп каласыңар. Кийинки тоголок анан я жазылса, бул я эле окуп калат. Тоголок анан о болсо турган үндүүлөрдүн жанында туруп калды да. Бул болсо о болуп калды, алдына белгилеп коеюн. Кийинкиси болсо йо болуп калды, көрдүңөрбү? Мында белгилеп коелу. Йо, тоголок эми жаткан карагыла. Жаткан үстүндө болуп калса о, жаткан тамганын болсо кайсы тамга эле? Йо. Йо деп эле окуп калат, тоголок окулбайт вообще, ошону тоголок окулбай калат. Бул эмнеге? Сүйлөм бизде мисалы корей тилинде, кыргыз тилинде алма боло турган болсо, а менен баштап жаза беребиз го. Корей тилинде мындай правила жок. Ал кандай? Ошол мисал а менен башталган сөздөр бар да аларда деле. Ошо а менен башталган сөздөр буларда сөзсүз, үнсүз биринчи жазылат. Анан үндүү келет да. Үндүү. Ошон үчүн могу үндүү мисалы а менен башталган сөз болуп калса, үнсүз жазыш үчүн ошону компенсация кылып тоголок ойлоп тапкан да. Окулбайт. Ошону тоголок менен мисалы типа мындай да, алма деп жазгандай болуп калат да. Бизде ушундай правило болуп калсачы, алманы жаз десе, бизде алманы жаза беребиз го. Эгер корей тилинде алманы жаз десе, тоголок алдына коюлуп, анан а жазылып туруп, анан анан ма деп жазылат экен да, көрдүңөрбү? Алма ошондой болот экен. Ногут ушундай правила болот. Ушул туура болот. Так. Кандай болот экен? Биринчи анын алдына ушу тоголок туруп калды. А болду, могу биринчиси а, экинчиси болсо я, йо. Бул болсо о деген тамга болду, тоголок жазылды үстүнө. И жаткандардын үстүнө жазылат экен, тургандардын жанына жазылат экен, сол жагына. Ошондо жаткандын үстүнө жазылды, о болду. Жаткан йонун үстүнө жазылса тоголок йо болуп окулду да, йо. Жаткан унун үстүнө жазылса у. Юнун үстүнө жазылса мындай тоголок анан ю жазылат да. Ошо ю деп эле окулат экен. Тоголок анан болсо болуп эле окулат экен. Тоголок анан и болсо болуп эле окулат экен. Мына оңой эле. Ушу менен мына тоголоктордун ордуна башка 13 үнсүздүүнү да койсок болот. Ошол себеби кийинки үнсүздөрдү өткөн сабакта болот. Мына тоголоктордун эле жанына жазылса, ошо тоголоктордун эле ордун алмашып коебуз. Ал башка, аны дагы түшүндүрүп берем, Пока тоголоктор булар окулбайт экен. Жана айтып кеткени дагы бир жолу кайталайын. Бизде мисалы ата деген сөз бар да, ата деп айтабыз. А менен баштала берет да. Бияка жазайынчы. Ата. А менен башталды. Корей тилинде мындай туура эмес экен. Тоголок мисалы ата болсо бизде анын алдына мына ушу менен а менен башталат экен да. Анан т тамгалары бар, аны өтөбүз. Мисалы ата. Мындай кылып жазсак болот. Тоголоктун ордуна эле мына тоголок болчу да, болуп калат. Көрдүңөрбү? Тоголок жазып туруп тоголок жазып туруп деп көрдүңбү? Деп эле окула берет мына. Мисалы болсо, могу болсо кандай деп окуп калат? У болуп окулат. Бул болсо ю болуп окулат. Бул болсо бул болсо и болуп окулат экен. Оңой эле экен, Түшүндүңөрбү?
тоголоктордун эле жанына ошо тоголоктор окулбай калат экен. Үндүүлөрдүн эле жанына жазылат, тоголоктор окулбайт. Бирок буну эмнеге ойлоп тапкан? Жана айткандай дагы бир жолу кайталайын. Сөздөр эгер үндүү менен башталып калса, буларда үндүү менен башталбаш керек өзүнүн правила боюнчачы. Үнсүз менен башталат. Дайыма корей тилинде сөздөр үнсүз менен башталат. Мисалы анан могу т тамгасы да эге окшогончу ата мынтип жазса болбойт. Ата. Тоголок дайыма болот экен. А менен башталган сөздөр. Ата. Үнсүз, үнсүз тамга плюс үндүү тамга болду да. Ошо бизде дайыма ушундай экен. Үнсүз плюс үндүү болот экен. Үндүү. Үнсүз плюс үндүү болот экен. Дайыма үнсүз үндүү болуп жазылат. Жаттап алгыла. Үнсүз үндүү. Үнсүз үндүү. Мисалдарды карай кетели эми. Ушу менен оңой эле мына. А болду, тоголок менен А жазылса, А эле окулат экен. Тоголок менен я, тоголок менен о, тоголок менен йо, тоголок менен о, тоголок менен йо. Бул болсо у болуп окулду, ю, и. Мына. А, я, о, йо, у, ю, и болду. А, я, о, йо, у, ю, и. Жаттап алдык, а? Жакшы. Мына булар болсо жөн эле үнсүзү жок эле үндүү тыбыштар, үндүү ошо тамгаларды эле кое берейин силерге. А жөн эле а, я, о, у, ю, и болду. Көрдүңөрбү? Эми мына могу астында турат А, я, о, у, ю, и экен. Ушуну жакшылап жаттайбыз. Эми сөздөр бар экен ушуга. Мына биринчи сөз тоголок менен эле и тамга турат. И деген сөз болуп калат экен. Булар тоголок окулбайт, жанында турат. Жанында тура турган үндүүлөрдүн жаткан үндүүлөрдүн үстүндө турат. Көрдүңөрбү? Булар окулбайт. Жөн эле и деп эле окусак, эки деген сөз экен да. Мисалы кыргыз тилинде биз эки деп жазабыз го. Ошондо деген үндүү да бул делечи. Үндүү бул, бирок ушу менен баштала берет экен. Бул бизде тура эле, корей тилинде тура эмес бул. Буларда и деп эле мындай жазбайбыз. Дайыма эки деген сөзгө ини кошобуз, тоголокту кошобуз. Мына эки деген сөз болсо мындай эле кылып койсок и да тура эле бул деле и болуп калат. Бирок бизде бул анда сөз болбой калат, Но кошулганда гана сөз болуп калат. Эки. Же болбосо бул тиш деген да мааниси бар. Тиш. Эки жана тиш экен. Эки жана тиш. Тиш. И. Эки жана тиш. Жазылышы болсо кандай? Тоголок жазылат, анан и. Эки жана тиш болду мына. Эки жана тиш. Эки мааниси бар экен. Бул жерде эки деген эле мааниде коюп коюптур. Кийинки карагыла, тоголок жана А турат. А окулат, тоголок жана И турат. И окулат. Бул жерде мындай деле кылып койсок болмок, А менен И. И болуп атпайбы, Тура. Бирок үндүү болуп калып атпайбы? Бизде сүйлөм байланыш үчүн жанагындай чын жыр куралыш үчүн үндүү менен үнсүз үндүү, үнсүз үндүү, үнсүз үндүү, үнсүз үндүү болот. Ошондо гана сүйлөмдөр куралат экен корей тилиндечи. Кыргыз тилинде деле ошондой. Үнсүз үндүү болмоюнча сүйлөм курбайт. Үндүү болсо сөз болбойт, Ошо а менен ини биз аи деп коет экен, анан и деп жазасыңар, көрдүңөрбү? Аи бөбөк экен. Бөбөк. Бөбөк. Аи бөбөк экен, Аи бөбөк. Анан и бөбөк. Оңой эле. Аи деп окуйсуңар муну. Аи үнсүз жазылды биринчи, үндүү жазылды. Үнсүз, үндүү. Аи болду. Аи бөбөк. Кийинки сүт. Сүт деген сөз у жазылыптыр, У анан ю болуптур. Мындай кылып жазып койсок болмок. Ую, бирок бул үндүү болгон туура эмес. Тоголок биринчи жазылды. У окулат, анан ю окулат. Биринчи ошо турган үндүүлөрүн дагы ушундай эле го, очереди менен окулат да. Анан и болуп окулду. Биринчи муун, экинчи муун, эки муун болду. Аи болду. Ю да дагы мисалы тоголок анан бизде ю мындай кылып тоголок менен тоголок окулуп калган мындай окулат го, бирок буларда андай эмес, У биринчи окулат, ю окулду. Ую болду. Сүт у жазылды. Анан тоголок кылып туруп юну жазабыз. У биринчи жазылды, көрдүңөрбү? Ю анан жазылды. Ую бул сүт. Мына карагыла, дагы бир жолу. Тоголок у жазылды. Тоголок анан ю жазылды. Бул ую болду. Сүт.
우유, süt. 우유, süt. anан 유, süt болду. Тоголок у жана ю, süt. Тоголок у жана ю, süt болду. Ую, süt экен. Ую, süt. Кийинки турган үндүдөн жаткан үндүлөр бириккен сөз экен. Түлкү деген сөз экен да. Түлкү деген сөз. Yo жазылды. Жанында yo эмес, yo. Көрдүңөрбү? Yo турган үндү. Турган үндү бар. Yo анан у жазып тур. Yo у бул болсо түлкү. Yo жана у. Түлкү. Yo жана у түлкү болду. Yo у түлкү. Yo у түлкү. Бул башка китеп. Жана ипс топиктин китебиндеги сөздөр эмес, бул тамгалар эмес. Сиздерге оңой үйрөтүлгөнүн китебинин бир вариантын таап түшүндүрүп берип атам тамгасы. Yo у болду. Түлкү. Жазылышы кандай экен? Тоголок анан йону жазабыз. Тоголок анан уну жазабыз. Yo у ушуну жазгыла. Yo у түлкү. Yo у үйрөнүшчү түлкү деп. Yo у түлкү. Yo у түлкү деп бир дептердин бир барагын толтургула. Тамга коррект тилин үйрөнөм деп чечтиңерби, ошондочолук менет кылгыла. Yo у түлкү. Yo у түлкү. Ую сүт. Аи бөбөк, и деген эки жана экинчи майнысы эмне эле? Тиш. Тиш. Так, кийинкиси. Тоголок менен эле жаткан жана о тамгасы. О деп эле окулат, тоголок кылбайт О бул 5 деген сөз келет. О таңгаласыңарбы? О 5. О 5. О 5 деген. Бадыраң болсо ого эле жана и эки жана тиш деген сөз бар эле го. И өзүнчө жазылганда и. Ошол эле ои болсо бул бадыраң деген маани болуп калат экен. Ои. Жазылышы кандай? Карайбыз. Тоголок анан о, тоголок анан и. Ои. Тоголок анан о, тоголок анан и. Ои. Тоголок о, тоголок и. Ои болду. Бул болсо бадыраң. Жазылышын карагыла очерегин. Тоголок анан ону жаздым. Тоголок анан ини жаздым. Мына жазылышын көрдүңөрбү? Ушундай кылып жазып үйрөнгүлө. О, и, о, мына үтүр коюп тур. И, тоголок калып калды. О, тоголок и, тоголок о, и. О, и, о, и. Бул бадыраң. О, и, бадыраң. О, и, бадыраң деп жазып элесиңер. О, и, бадыраң. О, и, бадыраң. О, и, бадыраң. Ои бириккен да. Ои бадыраң болот экен, Кийинки о 5, ои бадыраң. Йоу түлкү, уyu сүт, аи бөбөк, и деген бул тиш жана эки экен. Дагы бир сөз. И деген бар. Жана ю. Бул себеп деген сөз. Себеп. Себеп экен, Бул жазылбай калды. Себеп. 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 Ию. Себеп. И анан ю. Себеп. Ию. Причина, орусча. Себеп. Ию. Ию. Причина. Ию. Себеп. Ию. Себеп. Ию. Себеп экен, Мына. И биринчи жазылды. Анан толук анан ю жазылды. Ию. Себеп. Ию. Себеп. Не, ушу менен 10 үндү тамганы жаттайсыңар. Жаттаганда кантип жаттайсыңар? Жана жазып жаттагыла. Видеону кайра көргүлө, бир жолу түшүнбөй калыңар, кайра көргүлө. Эки жолу түшүнбөй калыңар, кайра көргүлө, үч жолу. Бул сабактын плюсу. Силер мисалы курска барып окуганда кандай кыласыңар? Бир эле окуп отуруп, мисалы ошону түшүндүрүп кетти да. Эртеси көргөндө кайра эле ошону түшүндүрүп бермек беле силерге. Эч качан түшүндүрүп бербейт. Түшүнбөй калсаңар бир түшүндүрүп берди, мейли. Анан дагы түшүнбөй калдыңарбы? Анан дагы түшүндүрүп бере беле. Жок, ошо видеону атайын силер үчүн ушуну ойлоп таптым. Видео сабакты даярдап койсок жакшы ошо экен. Бир түшүнбөй калдыкпы, кайра барып көрөбүз, түшүнүп алабыз. Түшүнбөй калдыкпы, кайра көрөбүз, түшүнөбүз. Ошондо түшүнүп көп эсте калат, эсте калат. И жазып жатташыңар керек. Силер видео сабакта силер көрүп эле жаттабагыла. Көргөндө биз жаттабайбыз. Кол менен гана жазып жатташыңар керек. Кол менен и деп бар, мисалы, и биринчи жана үнсүз тамгасы жок. И депчи, же болбосо а деп, мисалы. Депчи. А, а, деп жазып жаттайсыңар. А. И. Депчи ушинтип жазып жаттайсыңар, О деп туруп. Бир барагын толтуруп жазып жаттагыла. Ошо менен
Сабак аягын аяктады. Ушу үндү тамгаларды жакшылап жаттайбыз. Мынакей, бул жерде ошо мен китепте, мына биздин китепте мындай. Мынакей, бул жерде жазып турат да. Ногу и тамгадан баштап и, а, я, о, ё, о, ё, ю болот экен, а? Көрдүңөрбү? Мына түшүндүрүшү а, и, о, о эринде иштеп аткан көрүп атасыңарбы? Дептир. Мына. Ушулар. Анан ю. Мынакей. Ушундай эле жазылышы кандай экен? Жазышы ылдыйга. Өйдөгө жазган туура эмес деп атат. Көрдүңөрбү? X болуп турат. Өйдөгө мындай жазган туура эмес. Сызык бияка сызабыз. Мындай наоборот сызган туура эмес экен, а? Мынакей. И тамгасы я, о, ё. Тамгасы, о тамгасы, ё тамгасы, тамгасы, акыркысы мынакей. Ю тамгасы экен, көрдүңөрбү? Ю. Так, ошондой эле. Анан тоголоктор кошулду, үнсүздүүлөр кошулду да, биздин китептеги. Мында тоголок жазылбайт, жазылат, бирок окулбайт, а? Я, о, ё, о, ё, ю болду да. Мына. Ушулар. Не, ушу менен сабак бүттү. Кийинки сабакка чейин ушу сабакты жакшылап жаттагыла. Анан кийинки видеону көрөбүз. Не, кромян анеге кесея.